Саламатсыңарбы? Биз улантабыз. Матай 5-бөлүм. Мумундар бактылуу, анткени алар жерди мурасташат. Анткени алар жерди мурасташат дейт. Ыйык китепте бул мумун адамдар жөнүндө айтылып атат. Адамдар мумун жашоосу менен жашагысы келет. Анан алар каалашат, ушундай бардыгы адамдар ыңгайлуу аларга жашашын. Бирок алар адамдар ушу мумундук жашоо менен жашай албайт, анткени баары эле нерсе ыңгайлуу болбойт алар үчүн. Анан ушундай текебир адамдар, алар ушу өзүн билишпейт да ким экенин. Анткени ушу биз Адам атанын мураскорлору болгондуктан. Адам ал Кудайдын сөзүн таштап туруп ал күнөө кетирген. Башка сөз менен айтканда, ал Кудайдын сөзүн таштап, ал шайтандын сөзүн кабыл алган. Анан ал шайтандын сөзүн кабыл алуу деген эмне? Ал шайтандын жан дүйнөсү менен бириккен. Анан адам бардык ушундай көп үндү кабыл алат да. Шайтан бизди алдайт, бизде бир жакшы нерсе, пайдалуу нерсе бар деп, анан аягында бизди өлүмгө алып келет. Көптөгөн адамдар шайтанга алданышат. Анан алар өзүн жакшы, пайдалуу адамбыз деп ойлошуп, анан көптөгөн жамандыктарды кылат. Ушу 8 бата жөнүндө Иса Машаяк айткан. Иса айткан: руху жакырлар бактылуу, анткени асман падышалыгы алардыкы деп. Ыйлагандар бактылуу, анткени алар сооронушат. Мумундар бактылуу, анткени алар жерди мурасташат. Анан мен мурда айткам силерге, ушу 8 бата Иса Машаяк айткан. Ушундай жан дүйнө, ушундай Иса Машаякты кабыл ала турган жан дүйнөгө ээ болуу. Ушу Матайда жазылган 5-ырсап, биз кантип биз руху жакырлар боло алабыз? Кантип биз ыйлагандар боло алабыз? Кантип биз момун боло алабыз? Кантип биз адилетке ачыккандар жана суусагандар боло алабыз? 5-бөлүм ал убакыт өтсө, анан биз көрөбүз да. Иса ал бардык жерде ушундай бир окуяларды көрсөткөн, ушуларды көрсөтүш үчүн. Кантип биз момун боло алабыз? Анан мен ушул момун адамды мен ыйык китептен тапканга аракет кылдым. Анан мен бир аялды ушул ыйык китептен, ал аял, ал болсо, ал бутпарас болчу. Анан анын кызы бар. Аны ушундай жин ушул кызды ушундай эметип алганда, курчап алган. Эми
Ал кыз жашабастан аны жин ушул мындай жашоосун эметкен да, кармап алган анын кыздын жашоосун. Ал абдан ушундай бир туура эмес нерселерди кылган. Ошон үчүн апасы абдан кыйналган да. Ал ушунчалык аракет кылган ушул кыздын бошотконго кызын. Ал эмне гана кылбаса дагы ал ушу жинден бошото алган эмес кызын. Аябай кыйналган ал. Анан ушул жинден аябай кыз кыйналган да. Ал канча аракет кылбасын кызын бошотконго ал бошото алган эмес. Анан бир күнү ал ушу Иса жөнүндө ал укканда, эгерде ал Исага чыкса, жолукса, ал кызы ушул жинден бошоталарын уккан Исанын. Иса ал ушунчалык мындай ушу өзүнчө бир суук мамиле кылган ал аялга. Анан ал Исага жолугуп, андан ырайым сураган да. Ал аял, ал деген жүйүт болгон эмес, ал болсо ханандык аял болгон. Анан Иса ал аялга эмне деп айткан? Мен Израиль элинин адашкан уулдарын сактап калган үчүн келгем. Мен адашкан ушул Израиль элине келгенмен. Анан ал аял болсо Исага абдан жакын болуп туруп анан ал айткан: анткени балдардын нанын тартып алып, иттерге ыргыткан жакшы эмес деген Иса. Ооба, жүйүттөр болсо башка адамдарга ал иттердей мамиле кылган, итке кылган мамиледей. Бирок билесиңерби, муну Иса айтып атса, бул мындай Исага окшошпойт да. Иса айтып атат: анткени балдардын нанын тартып алып, иттерге ыргыткан жакшы эмес деп атат Иса. Башка сөз менен айтканда, мен Израиль элин сактаганы келгенмин, сендей иттерге мен келген эмесмин деп. Ушундайды укканда башка адам болсо каарданып баштамак. Ооба, сен айткандай мен итмин. Ооба, ушуну Исанын сөзүн укканда ачууланып, каарданса болмок. Иса ушу жерде ал аялды ушундай уятка калтырып, анан ойлоду ал аял: эгерде мен эмне сага итминби деп айтса деле, Иса, сен антип айтканга акың жок, сен мындай туура эмес айтып атасың деп. Ал аял ушинтип ойлоду, ушинтип айтсам, эгерде мындай, ооба, башка адамдар деле ушундай ачуусу келмек. Бирок ал аял ойлонгон. Ооба, ал аялда ачуу нерсе пайда болгондур, ачууланса керек. Эгерде мен ачуулансам, ооба, чынында сен айткандай мен итмин деп айтса деле болмок. Эгерде мен Исага каршы чыгып, мен аны менен урушсам, мен андан эч нерсени утуп албайм да. Мен ушу нерсени уксам дагы, мага иттей мамиле кылса дагы, мен Исадан баары бир ырайым алам. Эгерде мен ушу кызымды мен жинден бошотсом, бул мен үчүн өтө маанилүү нерсе, деп ойлоду ал аял. Мен эгерде ушундайды уксам дагы, бирок кызым айыкса, абдан жакшы болот.
эгерде мен кыйкырсам, менин кызым жин оору менен калса, Исадан башка жол жок экенин билди. Мен кыйкырсам, мага эмне пайда, кызыма эмне пайда деп ойлоду. Анан шайтан ага айтты: эмне, сен деген ушундай бир эме аялсыңбы, сен ит эмессиң да. Сага билесиңби Иса эмне деп айтып атат? Ал сага иттей мамиле кылып атат. Сен болсо ачууланбайсыңбы, кыйкырбайсыңбы? Сен ага кыйкырбайт белең, анан кетип калбайсыңбы? Сен мындай эмеден эмне ала аласың? Ооба, шайтан ага ушундай ойлорду салган. Менин жашоомдо дагы мага туура эмес кылып атканын көргөндө дагы менде ушул бир каардануу көтөрүлөт. Анан ушундай кылсын, кандай кылганы, анан мен алып туруп бардыгын талкалагым келет. Ооба, мен итмин. Ооба. Анан мен ушундай айткым келет. Ооба, ушундай учур болот. Силерде барбы ушундай? Силерде да болобу ушундай? Силерде деле көтөрүлсө керек ушундай. Маанисин билесиңерби, маанилүүсү? Ооба, мен итмин. Ооба, адам, сен ал ит менен мамиле кылбай эле кой. Ооба, мен сүйлөгөн итмин. Анан кел, мен сен иттей болуп туруп, мен сени тиштейин деп. Шайтан бизге ушундай айтып турат. Ооба, шайтан бул аялда да ушинтип иштеген. Бирок ал аял мындай кыла алган эмес. Анткени ал өзүнүн кызын, кыйналган кызын көрүп турган. Анан башка жерден үмүт жок болчу, ушул кызын бошото турган. Анан ал антип айта алмак эмес. Ал башын ылдый салып алып туруп Кудайдан ырайым сураган Исадан. Ооба, Иса, сен туура айтып атасың. Анан эмне деп айткан ал аял? Анткени балдардын нанын тартып алып иттерге ыргыткан жакшы эмес дегенге ал аял жооп берген. Ооба, теңир, иттер да балдардан нандын ушандыларын астына түшкөн күкүмдөрүн жешет деп жооп берген. Ооба, чынын айтып атасың, мен бутпарасмын, итке окшогон. Бирок ушул иттер да балдар калтырган нандын ушандысын астынан түшкөн күкүмдөрүн жешет деген. Ушундай күкүмдөрүн дагы бер дейт. Эгерде ошол түшүп калган столдун ушул күкүмдөрүн деле сен мага берсең, менин кызым ырайымга татыктуу. Сен менин кызыма ырайым кыла албайсыңбы чынында, Иса? Ал ушунчалык мындай бир ушу жан дүйнөсүндө бир ушундай сураныч болгон да. Анан мына ушул момун адамдын жүрөгү. Адамдар ар кандай болот. Ооба, адамдар кээ бирде туура эмес, ушунчалык силерге бир каарданууну туудуртат. Анан кээ бир учурларда бир ушундай бир ачуулануу, каардануу пайда болот. Анан бул эмоция көтөрүлгөн учурда, ооба, анан бардыгын таштагым келет ошондо. Анан тартипке алып келип туруп, анан кетким келет ошо. Бирок бул аял андай кыла алган эмес. Бирок мындай, эгерде мен ушундай кылсам, кантип анда менин кызым куткарылуу ала алат жинден? Кантип ушул бир коркунучтуу жинден бошоно алат деп ал ойлогон. Ким мени бошотот ушу жинден? Ал кандай гана ойлобосун, ал башка жол жок болчу. Исадан башка, Кудайдын уулунан башка
эч ким Исадан башка куткарыла алмак эмес ал кызды жинден. Ошондуктан ал ачууланган эмес. Ооба, ал кыйналып турса дагы ал ушу кыйналганын көрсөтө алган эмес. Мени ушу четке какса дагы, мага ушу иттей мамиле кылса дагы, бирок менин кызым ушу жинден бошосо, эгерде ушу Кудайдын алдында менин кызым ырайым тапса, эгерде Кудай менин кызыма ырайым кылса, мага жаман болгондугу, мен жөнүндө жаман айтканды, мени ит десе эмне бул кыйынчылыкка турабы? Мени ыплас десе эмне? Ал кыйынчылыкка турбайт мен үчүн. Бул аялда ушундай жан дүйнө болгон. Анан ал аял айткан: "Ооба Теңир, сеники туура. Иттер да балдар жеген нандын үстүнөн астына түшкөн көкүмдөрдү жешет" деп жооп берген. Ал момун ушундай жүрөк менен ал Исанын сөзүн кабыл алган. Ыйык китепте эмне деп айтып атат? Матай 5:5-те. Адилеттикке ачыккандар жана суусагандар бактылуу деп атат, анткени алар тойнушат. Момундар бактылуу, анткени алар жерди мурасташат. Мен көптөгөн адамдарга жолуккам, мен аларга жакшы кабар айткам. Анан ушул окуя бул ушу куткарылуу алган жолду көрсөтөт. Эгерде адамда ушундай момун жүрөк болбосо, анан андай адамды түбөлүк тозок күтүп турат, өлүм. Анан биз баарлашуу учурунда айтып аткан нерсе өтө маанилүү. Биз көптөгөн адамдар менен жолугуп, алар менен баарлашып, алар болсо өзүнүн жан дүйнөсүн менен кызыкпайт. Алар жөн эле өздөрүнүн жакшы жерин айтып мактанышат. Алар ушунчалык көп жакшылык жасаганын айткысы келет. Анан ушундай бир акыбалда турса, түбөлүктү тозокко бара турган акыбалда турса дагы, адамдар ойлонбой туруп анан ушинтип өзү мактанышат. Анан Кудайдын сөзүнөн текеберлик менен баш тартышат. Көптөгөн адамдар өзүнүн оюнун аркасынан кетишет. Эгерде биз ыйык китепти кылдаттык менен окусак, ыйык китепте ушундай момун, ушу момун ушул аялдай болгон көптөгөн кездешет. Анан ушундай өзүн ушундай момун жүрөк менен келишип, анан көп нерседен бошонушкан. Бул аялда ушул аялдын кызы жин оорусу менен ооруган. Анан ушул кызын бошотуш үчүн ал Иса Машаякка келген бул аял. Кээ бир кишилерде кыздары, балдар эмес, мындай сыртынан карасаң ал адам. Бирок жан дүйнөсү ушу жин менен кармалганда, мындай ал кызын бошотуш үчүн жинден ага Исанын алдына момун жүрөк менен келиш керек болчу. Азыр кызы жөнүндө айткан жок, уулу жөнүндө айткан жок, үй бүлөсү жөнүндө айткан жок. Көптөгөн адамдарды жин өзү, шайтан өзү алып жүрөт. Мен бир жаштарга бир ушу лекция окуганы баргамда, анан бир жаш келин келип мага
Анан ал аял айтканда, билесиңерби, менин уулум ал ушу класс жетекчисин урган деп. Кантип ушул мугалимин окуучусу урсун? Мен аны менен олуттуу түрдө сүйлөшүп, анан кечирип коюңуз, сиздин уулуңуз урган жок ал мугалимди. Жок, пастор, билесиңерби, көбү адамдар бар ушуну көргөн. Жок, сиздин уулуңуз соккон жок мугалимин. Бирок мен айтып аткан сөздү ал аял такыр уккан жок. Жок, менин уулум мугалимин урду. Мен даана мага көргөндөр айтышты. Анан сиз мени кылдаттык менен уксаңыз деп айттым, дейт ал аялга. Анан окуучу мындай компьютер oyunu менен ойнойт, ал өзү кылат. Ооба, чынында ал ошондой. Анан мен ушу компьютерде ойногонду токтотушум керек, мен эми окушум керек. Анан ал токтотот ал оюнду. Ооба, бул ал өзү кылып атат да, токтотту. Ооба, туура, пастор. Анан келиңиз башкача жагы менен карайлы. Бир башка окуучу ал ушу компьютердик оюн менен ойноп атат дейли. Ал бир нече күн уктабастан ал ошо ойногон ал компьютерде. Анан ойлогон ал, мен көптөн бери азыр мен ушул оюнду ойноп атам. Эми мен окууну да бүтө албаймын. Бүгүн күндөн баштап мен ойнобойм. Мен компьютердик оюнду мен ойнобойм. Мен чечим чыгардым. Бирок кайра ал дагы эле ойноп атат да. Мен токтоткум келип атат ал оюнду. Бирок мен кайра ошону ойноп кете беришиме эмне? Ооба, мен өзүм ойногум келген жок. Бирок азыр ушу компьютердик оюнду ойноп аткандыгым ал күч мени деген ушу мажбур кылып атат ушу компьютердик оюнда ойногонго. Чынында ошондой. Эгерде мен эмес бир кандайдыр бир күч алып жүрсө компьютердик оюн менен ойногонго, ооба, чынында мен ойногум келбейт. Мен токтоткум келет бул оюнду. Бирок кандайдыр бир күч мени жетектеп жүргөнүн, ошо кандайдыр бир күч болуп аткан, ал мен эмес аны деген. Ой, мен компьютердик оюнду токтотушум керек. Мен ушундай жамандык кылбашым керек. Мен жакшы жасашым керек. Көптөгөн адамдар ушундай бир чынчыл жашоону жашагысы келет, бирок колунан келбейт. Ой, мен кылгым келбейт деп ойлошот. Анан эртең менен таң эртеден күйөөсү менен аял урушуп атат да. Анан бирок жумушка мындай бараткандыктан алар кетишет. Анан аялы дагы урушат. Анан ал дагы ачуусун токтото албай. Анан үйүн мындай тартипке алып келип, жаткан жерди тазалап, анан идишти жууп, анан жыйнап аткан учурда анан жан дүйнөсү ушундай алмашып баштайт да. Ой, мен туура эмес кылдым күйөөмдүн алдында. Көптөгөн аялдар ушинтип ойлошот экен. Ой, мендей ушундай ачуулуу аял туура эмес кылдым мен деп. Менин күйөөм жумушка кетип атса, мен аны менен урушуп, бир кубаныч менен жашабастан, анан анын жан дүйнөсү өзгөрүлүп, эми мен экинчи андай эле кылбай эле коеюн. Мен ушунчалык мындай өзүмдү күнөөлүү эсептеп атам. Анан деген анын күйөөсүн ал көйнөгүн алып чыгып, анан деген ал өзүнүн каталыгын мойнуна алып, мен жаман аялмын. Эми күйөөм менен жакшы мамиле түзүш керек. Анан күйөөсүнүн алдында бир кандайдыр бир күнөөлүү сезимди көрөт. Анан базарга барып, анан күйөөсүнө жаккан тамакты даярдайт.
Анан күйөөм келгенде мен абдан таттуу жакшы көргөн тамагын жасайм деп. Анан бардык жан дүйнөсү менен ушундай сүйүү менен ал тамакты даярдайт. Анан ал ушул бир күн кечке ушул кетирген катасын ойлоп, мына азыр күйөөсү келет. Анан күйөөсү эшигин ачып туруп үйгө келгенде анан ушуга чейин анын күнөөлүү сезим болгон, күйөөсүнө туура эмес мамиле кылган аркылуу анан күйөөсү келгенде, анан кирип келгенде уй желмогуз келди деп. Көптөгөн аялдарда ушундай болот экен. Анан туура эмес жасадым деген ал неме. Анан ушу менмин да деп. Анан менин ичимде дагы башка мен деген бар, мага каршы чыгып аткан. Бул жаман рух. Ал ханандык аялда кызы жин оорусу менен ооруган. Анан көптөгөн адамдарды шайтан алып жүрөт. Анан ушул кызын бошонушун жинден аябай каалаган аял биз дагы өзүбүздүн текебердигибизди, өзүбүздүн чындыгыбызды анан Кудайдын алдында ырайым тапкан жүрөккө ээ болушубуз керек. Биздин жашообуз бактылуу жашоо болот, ишенем мен. Мен дагы каалайм силерге, Кудай силерге ушундай ырайымга ээ болушун. Жолукканга чейин жакшы калгыла.